Ош шаарындагы номер 33 Самидин Алымкулов орто мектебинин окуучулары тарабынан Манас кылым тарыхынын жандуу күбөсү аттуу сахналык көрүнүш тартууланды. Hey kızıl kıyya gezendin, kımbattıman aslım pıyıp, görünüp kalgan gezekin, kıynoğu düşüp kırgızlar, bölünüp kalgan gezekin, kaynagan kalın kıtaygan, kamatıp salgan gezekin, Көтөйдүн кеммеген, қалмақ қытайман жуған, талатып салған кезекен, ирманыс деп чу тартып 40 жоро кереп барғандан, ауан құшы ордунан, турбағанның қарачың, арстан манас барғандан, атасын көргөн баладай, ыйлағанның қарачың, ошондон акырын сүйлөп бек таштайт. Алдаган ай көлүм ай окчуң ай деп баштайтым. Көкөтөйдүн кызылаш көргөнү келген экенбиз, таланып кара Кытайга, о Манас өлгөнү келген экенбиз, кара Кытай манжугаң, албан түрлүң эри бар, алакандай кыргыздан ала албай жүргөн кеги бар, бейпайды салып булашкаң, бет алышар жери бар, чатакташпай чурдашпай дегенине күнөлү, маркер тартуу берелиң ат менен алдап салалы, айланайын кыргызым ай булардын амалын мынтип айтап алың эй. Hey, атпай кыргыз элиңде, окса дагы белинде, калбыр өпкөң жез канат, желдей күлүк минген ат, кийгендери кандагай, кыймылдары шамдагай, шалтырган кисе байлаган, жо жарагын шайланган, касташкан калың жо болсо, кара барчын айланган, балдары батыр кыргыздын, өрүдө үйүн оңдошкон, көчкөн өтөсүн коңдошкон, келеңгер чачпак кең сору, келини сонун кыргыздын, кызылдан кийген күрмөнү, кыркалай таккан түймөнү, жаштайыңнай буралган, тал чыбыктай суналган, кулаштап чачын тарашкан, ак калпактуу кызыл чок, алганына жарашкан, кызыл беттүү кымча бел, кыздары сонун кыргыздын, белдемчисин байлаган, кыңкылдаган балдарга кымыз менен сүт берип, кыңырылып айылган, кемпири сонун кыргыздын, нарктуу сөздү шар айткан, акыйкат кебин так айткан, баарын билген тарыхта, карысы сонун кыргыздын, телегейиң тептегиз жери жакшы кыргыздын, өзөгүн берген өз десе, ошол эле жакшы кыргыздын ай. Анда улуттук ооз комузда күү чертилип, жаш манасчылардын өнөрүнө бир топ катышуучулар күбө болушту. Аргын кыргыз ичинде, отурмалда жылкы көп, олуккандан тынчы көп, солуп жаткан өйкө көп, жакасында сырты көп, жан жыргаткан ырчы көп, элдеринде салты көп, экиленген марты көп, харамдарын көрсөткөн, алдан канча дарты көп, айранынан кымыз көп, ай балтадан кылыч көп, азганакай кыргызда аңча турган шыбыш көп, каракайын чери көп, кабылан жолбош шери көп, айтылбаган чечен көп, кайсы бирин айтайын, айтылбаган нечен көп, арыгынан семиз көп, жалгызынан сегиз көп, тектиринде теке көп,
Құрбысында құлжа көп, адырында арка көп, ақ көрпесі бұлбұлдай, боз торғойы бұлбұлдай, қара қияқ жылғандай, қара құшы тойғындай, бұлбұлы сайрап тыңшыған, бұлақ ағып ташыған, бұлбұлын үні ұққанда, мұңды пенде жашырған, торғойы сайрап чөлінді, бақасы чайрайт көлінді, арқар бөкін киік аралашып төрінді, қара қияқ жылғындай, қара құшы тойғындай, тойдың жері алатой сенде жер бар бі, ошол қырғыз өңді ел бар бей. Озуна жақ құтжалатқан, Манастан қалған чоң дүрбі, сұру алып қойнынан, қармай қалып мойнынан, оң көзгө дүрбі салделе, ойын жеңен қанекей, ол жүп қарап қалделе, асман қаптап созылған, чаң көрінді көзіні, аттасының ақ тұлпар, ал көрінді көзіні, дірілдеген шаммалға, жал көрінді көзіні, теке жомар тел күрің, темір жүктеп тоғашса, тердевеген кер күрің, аттасының төрт тұлпар, зақымдап чұрқап алыптыр, қалған аттың барысы, күншілік артта қалыптыр, тоздан толып қалыңдайды, топыраған саңгүлік, торысы көзгө чалынбайды, көзінің жашы онтала, көдөнгө сыйбай көп сана, көзін ермеп ал деле, ежеген жанна дүрбі сал деле, орғыған деңіз бойында, қойғыла балла теммініп, 300 аттың артында бүлбүлдөп жоны көрініп, тоодой олғын тайтор көрінің албай келатат. Топтон азу алдыға, ошо бөлүнүң албая келатат. Сахна улуттук идеологияны даңазылоо максатында кыргыз элинин нарктуу көрөнгөлүү буюмдары менен жасалып, залкар манасчылардын өмүр баяндары, эмгектери чагылдырылды. Кыргыздын бир улуулугун көрсөткүбүз келди. Анткени Манас ушундай баатыр, бир сүрдүү, бир адам бир караганда бир башкача ойго барган, деген мындай Манас деген ушундай болот турбайбы деген ойлор келсин деген. Анан биздин өзүбүздүн мектептеги окуучулар үчүн дагы бир мындайча айтканда дух болсун дедик. Жогорку деңгээлде ушуларды көрүп, ушундай болот турбайбы, патриоттук сезимдер ойгонсун дедик да. Ошол себептен аркага фон кылып, ошол эки чоросу менен Манасты койдук. Ал эми Ооз комуз бул кыргыздын нукура илгертен келип аткан аспабы болуп эсептелет. Ошол аспабын болсо да Ооз комузду дагы биз ошол Манас айткандай эми бизде багы Доулбас жоктугуна байланыштуу ушул Ооз комузду кошуп бир көрктүк кошуп турсун Манасыбызга. Манас айтылып атканда манасчыларыбыз бир башкача сезимди айтсын, ушул Ооз комузга жардам берсин деген ойдо ушул Ооз комузду коштук да. Бул сахналык көрүнүш мектеп окуучулары үчүн таалим-тарбияга ээ. Эң оолуу балдар мекенчилдикке, кумандуулукка үйрөнүшөт. Манас эпосунан биз, мен башталгыч класс мугалим катары айтамын, 1-класстын окуу китептерине берилген, анда Манастын баягы образдын аябай сонун чагылдырып берген. Манас эпосун айтып жаткан эле балдар ушунчалык патриоттуулукка, ата мекени сүйүүгө, чын дилинен өз элин коргоого тарбияланган сонун эпизоддорду көрө алабыз. Манас менен биз дайыма сыйынкуттанабыз. Манас аркылуу биз дүйнөгө таанылганбыз. Манас эпосу бул дүйнө жүзүндөгү эпостордон эң көп сабынан эң көп биринчи орунду алган эпос деп эсептейбиз. Ал 5553 саптан турган. Ошон үчүн Манасыбызды күндөп түндөп айлап улуу манасчы, залкар манасчыларыбыз айтып келген. Мындан сырткары кыргыз элинин эң байыркы доордон берки басып өткөн тарыхый жолунун урунтуу учурлары боюнча көргөзмөлөр уюштурулуп, Манас эпосунун баалуулуктары даңазаланды. Манас эпосунун сюжетин окутууда балдар өзгөчө бир аң сезимдик рухий ойгонууларга дуушар болот. Айрыкча сюжетти окуп берип, жыйынтыктоо бөлүмдөрүнө келгенде чоң казат, кичи казаттагы баатырлардын курман болушу аларды, окуучуларды ушундай нерсеге түртөт. Кыздарыбыз солкулдап ыйласа, жигиттерибиздин кабактары түйүлүп, ыйлоого азаз барып, муштумдарын түйүп, бир жүрөгүндө
кандайдыр бир деңгээлде сезимдер калат. Ошол мезгилде балалык сезимдери менен алар туйбашы мүмкүн, бирок ушул нерсе менен алардын жүрөгүнө мекенине болгон, анын мекендеги баатырларына, эли жерине болгон сүйүүсү ойгонуп жүрүп отурат. Манас эпосун даңазалап, Манас айтууну жүзөгө ашырган окуучу балдардын уучу куур эмес. Алар бүтүндөй жан дили менен берилип, эпостогу каармандардын образын сүрөттөп, чеберчилик менен айтууну өздөштүрүшкөн. Жашасын Манас эпосу, жашасын улуу мурас.